Жашакениме карабай, эч кимдин сөзүн укпай, үйүм, жумушум жок болсо да үйлөнүп алдым. Азамат. Уже боюнда бар, дагы бир азамат. Алас келгенсип кырсыктап калдым дейт. Кудай сактап, ДТП дейт. Аябай көп акча керек. Алладан кантип жардам сурайм, жолун айтып бериңизчи, суранам дейт. Жана ушул кырсык тамеки чеккен айынан болушу мүмкүнбү? Тамеки чегип алып кетип аткан болсо түзүп аласың да. Карабай. Же багында турбаган айынан бу. Турбаган айынан дагы болот. Жалкоолук ушундай да. Эгерде бир адам эртең менен турганда зикирин айтып, даратын алып багында токса, кечкечен активный жүрөт. Болбосо жалкоолон ушинтип ыкшоо тартып жүрө берет, ыкшоо тартып аварияга түшүп келген деген сөз болот дейт. Урматтуу бир тууганым, сен Кудайдан сурагандын тартиби эле ушу ыхлас менен сураш керек болду ушу. О Кудайым бер деш керек. Ушу сурай бересиң. Кудайга переводчик кереги жок.